А биз болсо ушул жерде турган имараттарды талашат. Имарат силердики эмес, кечирип коюңуз. Имарат мамлекеттики. Кыргыз Республикасынын билим министрлиги бар. Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусунда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бар. Ноокат райондук мамлекеттик администрациясы бар. Айыл өкмөтү бар, мыйзам бар. Буга чейинки мыйзамсыз болуп келген аракеттин бүт бардыгы бүгүнкү күндөн баштап токтотулган. Баягындай аймактын ноокаттын өзүнүн президенти, өзүнүн ханы, тиги өзгөндүн өзүнүн президенти, өзүнүн ханы деген заман бүттү тууган. Ким акчалуу болсо, ким күчтүү болсо, ошолор келип башкараган, ошолор келип бийлеп, ошолор келип чечкен заман бүткөн. Бүгүн Кыргыз Республикасында бир гана Крыша бар, бир гана Дамкрат, Кыргыз Республикасынын президенти. Кыргыз Республикасынын конституциясы бар, мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын аткарылышын кепилдикке туруп берген башында Кыргыз Республикасы президенти бар. Болду. Башка маселе болбош керек. Имараттарды чогулуп алып, 2ден 3төн чогулуп, мен чечем, сен чечем, ага берем, буга берем деген маселе болбош керек. Токтотулуш керек мунун бар. Мамлекеттик бийлик бар. Ошолор отуруп алып, биз акылдашабыз да, кеңешебиз да чечебиз. Адамдын, баланын тагдырына ата-энелер анча-мынча адамдар мынтип уюштуруп, интрига кылып, ар жерде баланын тагдырына балта чаппак. Баланын тагдырына балта чапканга эч кимдин акысы жок. Мына мектептерде энеси болуш жактын кызы, тиги кызы болуш эле энеси болуш жактын кызы ыйлап, атасы болуш жактын баласы ыйлап деген заманга келип атабыз. Мектепте мугалим кыздар уруп тилдеп коюп атса, кырылышып мына канча деген эме менен мектептен мугалимди кетирип алып барып баатыр болуп атабыз. Кокуй мына кетирип салып. Бизди жаткыза эле чаап окутчу мугалим. Жаткыза эле чаап салчу. Анан ошону барып ата-энене айта алчу эмеспиз. Эгер ушинтип мугалим уруп койду десең, ата-энең кайра кошулуп урчу. Сенде маселең бар, сенде деди. Бир нерсе кылмасаң каяктан урат. Мына ошондон гана мугалимдин кадыр баркы көтөрүлгөн да, биз эжекелерибизди, агайларыбызды көргөндө 1 километрден качат элек. Чүкө ойноп аткан жерибизден чүкөбүздү алып качат элек. Ага эжекебиз келип атса алдынан өтпөйт элек кыйла. Салам айтып, жээке туруп анан өтөт элек. Мына мугалимдин кадыры. А биз бүгүн мугалимди кайерге түшүрдүк? Биз мугалимди бүгүн жерге таштап салдык. Тепсеп салдык, мугалим деген бир жүргөн байкуш. Эптеп сабагын берип атат да. Мына 30 жылдагы коррупция, мамлекеттеги толгон коррупциялык элементтердин акыры жыйынтыгы мына бүгүнкү күнгө алып келди. Чындыгын айтып моюнга алып коюшубуз керек. Мамлекетти итке минген абалга алып келип таштап салды. Бүгүн ошол итке минген мамлекетти оңдоонун үстүндө аракеттер болуп атат. Олимпиадада биринчи орун алган бирөөбүз жок. Биз чырылдап атабыз, бул уят. Ордолуу, касиеттүү, берекелүү Ошто билим тармагында мындай болбош керек деп мына губернатор баш болуп чыгып атат. Мына билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларынан бардыгына тапшырма койду. Губернатор өзүнө чакырып алып, ушул жылдын аягы менен алтын сертификат чыкпаса, алтын тамга чыкпаса, олимпиадада окуучусу чыкпаса, андай мектеп директорунун кереги жок. Андай билим берүү бөлүмүнүн башчысынын кереги жок деп талап койду. Кетесиң. Себеби бүгүн мезгил башка, уктап отурган бай илгеркидей уктап үйүндө жаткан жетекчилер кечирип койсун. Бүгүнкү темпке кошулуш керек. Эгер темпке кошулбаса, анда алар кызматын өткөрүп берип кетиш керек. Мына бул кишилердин башында да турат. Быйылкы окуу жылдын аягы менен биз эгерде ошондой сертификат, алтын сертификат албаган, алтын тамга албаган, олимпиадада жеңүүчү таппаган билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары бар кызматтан алабыз. Ар бирине айтылган болмаса. Мектеп директорлорунун бүт бардык кызматтарынан кетет. 600-700 окуучусу бар мектептен бир алтын тамга чыкпаса, бир алтын сертификат чыкпаса, бир олимпиадага бара албаса, кимге кереги бар 10 жылдап, 20 жылдап директор болуп отуруп? Толтура андайлар. Бул эле жерде эмес. Мен мисал кылып айтып, толтура область аймагында өтө көп. Ошонун бардыгы акырын айланып келип анан бизге жыйынтык берип атпайбы? Ош облусу эң арткы орундабыз. Бул деген биз үчүн өтө уят. Биз мугалимдерге шарт түзүп беребиз деп бүгүн президентибизден баштап ошондой мамилеге өттүк. Мугалимдерге шарт түзүш керек. Бүгүнкү күндүн элитасы мына ушул мугалимдер. Бүгүнкү күндөгү бийлик башында отургандын баардыгы мугалимдердин колунан чыккан адамдар. Биз асмандан түшкөн эмеспиз. Фундаментти куя турган ушул мугалимдер, ушул мектеп. Эгерде фундамент начар болсо бардыгыңыздар билесиздер. Үйдүн фундаментин начар куйсаңыз, дубалын алтындан тургузуп салсаңыз да ал эчтекеге жарабайт. Эртең фундамент куласа, үйүңүздүн кирпичи барды кулап калып атпайбы? А биз фундаментибизди талкалап атпайбызбы? Кокуйлап келип бири-бирибизге жеке кызыкчылык үчүн чуркап жүрөбүз. Жеке кызыкчылык үчүн ар бириңин камчысын чаап атабыз. Ошондой болот да. Эң жаман нерсе ушул биз бул адаттан кетишибиз керек.
кымбат турушу керек. Мамлекеттик бийлик деген бүгүн иштеп атат, мыйзам иштеп атат.